Кванттык психология качантан бери пайда болду жана психология экөө карама каршы келбейт да? Оорукчан адамдарга дей турган болсок, Псих эмесмин дейт эле го. кандай чандай болушу мүмкүн. Мен сонун эле адаммын, анан кандайдыр сырттагы адамдар жаман депчи. Биздин квантовый мен полем бар да. Мен өлүп калдым дейм, бул полем калып калабы? Бизде эч кандай күнөө жок. Чөйрө күнөөлүү, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү, жолдошум күнөөлүү. Сизде эртең бирөө келип Сексуалдык энергия тууралуу да айттыңыз эле да. Биздин маткадан чыккан энергияда көп жакшы нерселер бар. Биз эмнеден жаңылып атабыз, аялдар эмнени көрбөй атат, эмне кылыш керек? Биз балдарга сүйүү бергендин ордуна аларга милдет кылып атат. Муну жана налево кетип калгандарчы, алар кандай? Материалдык жакка көбүрөөк маани берип салганбыз дагы, жан дүйнөбүздүн баалуулугуна маани бербей калганбыз. Аялдык энергияны кайсы учурда жоготобуз? Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Бүгүн дагы абдан ары пайдалуу, ары кызыктуу тема болот деп ойлойм. Бүгүн менде мейманым психолог Жусупова Ызаткан. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Акыркы учурларда эң көп көзүмө учураганы жана кулагыма учураганы бул кванттык психология болуп атат да. Акыркы канча жарым жылда мени Кыргызстандан эле көп киши ушу кванттык психологияны бир көрүп көрбөйсүңбү, мага келбейсиңби деп чакыруулар абдан көп болду. Анан сизге барып өзүм ошол кванттык психология эмне экенин даамдап остип көргүм келип келдим. Анан ал нерсени өз жон теримен өткөргөндөн кийин бул нерсе адамга бир кыйла сонун жардам берерин өзүм сездим да. Кванттык психология качантан бери пайда болду жана психология экөө карама каршы келбейт да, ошо бир эле жаатта. Квантовый психология деген бул психологиянын эле тереңдетилген түрү болот. Анткени бизде психологияда, жөнөкөй психологияда, эл арасында ушулга чейинки келген психологияда баардык нерсени үстүртөн эле карашкан. Анткени терең киргенде эмне бар? Терең жакта көптөгөн программалар бар. Психологдордун баары ал жөнүндө билишет, түшүнүшөт, бирок ал жакка киришпейт. Анткени ал жакка кирген көп адамдарга жүрөк оору алып келиши мүмкүн. Ошондуктан эгерде өзгөртөбүз десек, бирок азыркы убакта квантовый психология деген бул ар бир адамдын өзүнүн, орусча айтканда, энергетический полеси бар. Квантовое поле деп биздин физика илимдеринде каралган. Деги эле квантовое поле деген негизи бар экен. Биз аны байкабай жүргөн экенбиз да. Азыр адамдар ушунчалык изденгендиктен, бул адамдардын изденгендигинин пайдасы да квантовое поледе адамдардын маалыматтарынын баардыгы ошол жакта сакталып, и ошол жак аркылуу эле биз каалаган максатыбызга жетсек болот экен. Мисалы айта кетсек, бактылуулук жөнүндө адамдардын баардыгы эмнеге умтулат? Жашоосунда бактылуулукка умтулат. Биз бактылуулукту башка жактан издейбиз. Акчадан, башка адамдардан, кийимден, сырткы дүйнөдөн издейбиз. Көрсө бактылуулуктун баардыгы ички дүйнөбүздө бар экен. Биз ички дүйнөбүздү коюп койбой эле сырт жактан издеп жүрө берет экенбиз да. Азыр көптөгөн психология боюнча изилдөөлөр аябай көбөйгөн, изденгендер көп психологияны. Мурунку убакта эгерде психология бул
ооруп жаткан адамдарга дей турган болсок, мен бишик эмесмин дейт эле го. сен барышың керек деп мындай адамдарга мындай туура эмес мамиле жасашат эле, бирок азыр баардыгы эле түшүнүп калышты. Биз өзүбүздүн бактылуулугубузду ички дүйнөбүздөн тапканга жардам берген илимдер да бул психологиячы. Ооба, ошону түшүндүм. Бул акыркы учурларда өзүмдү казып эмнеге андай мындай деп отуруп, ушул сөздү баягы уксаң деле кулаң учунан мындай эле өткөрүп кое бересиң да, өзүң тереңине кирип, аңдап, жон териңен сезип көрмөйүн. Ошон үчүн немени байкадым да, эже сиздин жана кванттык психологияңыздан жанагы полеге бүт сен жөнүндөгү маалыматтардын баары жазылып калат деп атасыз го. Аны сезими туюмдуу мындай адамдар эгер сезимин ойгото алса, ошол нерселердин баарын окуй алат экен да. Анан байкаганым эже бул ичибиздеги ириңдер, ичибиздеги жаман ойлордун баары ошол поледе калып калат экен дагы. Анан жалаң ошондой адамдар бизге сырттан чагылганы ошондон окшойт да. Проекция ошондой поле аркылуу жүрүп атат го ошондо? Ооба. Квантовый поледе биз маалымат сакталып калат деп атпайбызбы? Ичибиздеги силер айткандай жан дүйнөбүздөгү орун эле биздин чөйрөбүздөгүлөр көрсөтөт. Биздин сырткы дүйнө биздин ички дүйнөбүздүн күзгүсү деп айтып атышат. Бирок көпчүлүгүбүз билбейбиз кандай чандай болушу мүмкүн. Мен сонун эле адаммын, анан кандайдыр сырттагы адамдар жаман деп. Анткени эмнеге биздин ички дүйнөбүздөгү ооруларды биздин мээбиз бар да көрсөтпөйт. Жан дүйнөбүздөгү ооруларды көрсөтпөйт. Анткени биздин мээбиз ушунчалык катуу жакшы көрөт. Дайыма биз таптазабыз, бизде эч кандай күнөө жок. Чөйрө күнөөлүү, ал күнөөлүү, бул күнөөлүү, жолдошум күнөөлүү, там чөйрө күнөөлүү дейт дагы бизди таптаза кылып чыгарып коет. Эгерде квантовый психологиядан карап келгенде, бизге оору келтирип аткан, бизди капа кылып аткан адамдардын баардыгы биздин өзүбүздүн ички дүйнөбүздүн чагылыш экенин биз квантовый поледе даана көрсөк болот да. Анткени квантовый поледе информация сакталып, бул жерде өзүбүздүн гана жашообузду эмес, биздин ата энебизден келген программаларды, алардын ата энесинен келген программаларды көрүп, ошол эле убакта өзүбүз каалаган жашоого өзгөртсөк болот экен. Эже ошондо радиология менен дагы мындай журулушуп кетип атат, Бул жерде радиология менен дагы бир аз байланышы бар. Бирок квантовое поле именно ошол биздин тектерден келген, ата тек эле эмес, эне тектен келген дагы программалардын жардамы. Ошонун баардыгы биз жанатан бери айтып аткан квантовое поледе маалыматтар сакталып калат экен. Ата энебиз өтүп кетти, ата тегибиз өтүп кетти, алар жок бул жашоодо турабы, бирок алардын маалыматтары биз экөөбүз азыр сүйлөшүп отурабыз. Бир аздан кийин экөөбүз бири бирибизди көрбөйбүз. Бирок менин мээм электрон квантовый полемде экөөбүздүн сүйлөшүп отурган информация квантовый поле өзүнчө да биздин мээбизге да эмес, именно квантовый поледе сакталып калат. Менин ушул кезде отурган алган жакшы сезимдерим, коркуу сезимдерим, ушунчалык жаккан сезимдерим, толкундоолорум да баардыгы сакталып жака барат. Ошол жакта сакталып калат экен да. Кудайымдын бул кудурети деп эсептейм. Анткени бизге мээни, денени, душаны гана бербестен запас кылып именно ошо квантовый полени берген экен да. Ал жакта өзүнчө эске сактоо, память болот экен. Эже, мына биздин квантовый менин полем бар да, мен өлүп калдым дейм, бул полем калып калабы? Калып калат дагы, менден төрөлгөн бала уулума келип ошол нерсе жагашып калат. Же кошулуп калабы, же кандай болуп калат? Мындай да. Биздики эмоциональный моменттер калат квантовый поледе. Мисалы айта турган болсок, биз кичинекей кезибизден ата энеден тарбия алганбыз. Бизге дайым айтышат ата энебиз: сен жакшы окушуң керек, сен кыйын болушуң керек, сен беш алышың керек деп эле бизге мындай милдеттенмелерди өткөрө беришкен. Туура алар бизди жашоосунда оңой жашасын деп бизге маалыматтарды беришкен. Анын баардыгы биздин квантовый поледе сакталган, программа болуп түзүлгөн. Биз дагы жашообузда ошол программа менен жашайбыз, бирок жашообузда байкабайбыз. Именно жана программалар бизди башкарып жаткан.
Анткени биздин жашообузду 95% именно ошол жазылган программа башкарат. Ал программа сиз айтып атпайсызбы, менин жашоомдогу болуп аткан нерселер менин баламдын программасына өтөбү. Сиздин мисалы жашооңуздагы страхтар, дайыма коркуп жүргөн болсоңуз бир нерседен, ал нерсе өтөт. Сиз ушунчалык кубанып өзүңүзгө болгон ишеничтер бар. Менин колумдан келет, мен ошону жасай алам деген ишеничтер өтөт. Эмоциональный моменттер. Ошол баланын квантовый полесинде болот баардык программасы. Ал бала өзүнө керек болгон моментте сиздин программаңызды колдонот. Бирок анын баардыгын 95% биздин жашообузду башкарган программа деп атпайсызбы? Ошолор отуруп алып биз уктаган моментте пландашат. Так, сиздин балаңыз эртең сен турасың, бияка барасың, бул жака барасың. Бул жака барганда, мисалы телевидениеге тартыла турган болсо, сенин апаң тартылып жүргөн, ал жакта баары жакшы, сен барасың, спокойно айтып бересиң деген сыяктуу да. Жашоодо колдонот постоянно. Мисалы отношениеде боло турган болсо, сенин апаңдын жашоосунда жакшы болгон мамиле, сен дагы апаңдай болуп жакшы жашасаң болот. Эгерде кыйналып жашай турган болсо, жок, сенин апаң жашоосунда кыйналган, сен дагы апаңдай болуп кыйналып жашашың керек деп бизге программаларды берет. Анткени силер жашооңордо ошол жашоо аркылуу жашадыңар. Жетиштиңер, жетишкендикке жеттиңер. Ошондуктан пайдалуу нерсе деп эсептейт дагы бизге программалар аркылуу баладан балага, атадан балага бериле берет. Жанагы тенен тагдыры балада кайталанат деген нерсе ушундан турбайбы, Анан бул программа мисалы үчүн ошол апаман келген же атаман келген же болбосо ата тегимен келген бир кайсы бир программа азыркы менин заманбап жашоомо төп келбей калды дейин. Ал программа азыркы учурда мага бакыт алып келбей эле мени разрушать этет, мени бузуп атат дейин, же болбосо бактысыз кылып атат дейин. Андай учурда мен ал программаны кантип жокко чыгара аламбы? Сиздин азыркы жашооңузда сиз ийгилик эмес, тескерисинче разрушение болуп аткан болсоңуз, квантовый полеге киргенде разрушенияны байкаш керек. Эмне үчүн разрушение, кайсы бир текте разрушение болгон, пайдалуу болгон. Кээ бирки ата тектерибизде бар да, бай болгондон көрө мен кедей болуп эле же кыйналып эле жашай бергеним мени сактайт. Анткени көзгө көрүнгөн адамдарды эмне кылышкан илгери, эл арасынан чыгарып салышкан. Сүргүнгө айдаган, же сатып салышкан. Ал адамга кайсы бир убакта разрушение жардамга келген да. Жөнөкөй адам болуп жашап жүргөн, зато өзүнүн үй бүлөсүндө, өзүнүн чөйрөсүндө кала берген. Кыйын адамдарды ошол сиздин эле тегиңизде көргөн дагы, жок, мен кыйын болбошум керек экен, мен разрушение менен эле жашай берсем, жашоом жакшы болот экен деген программа сакталып калган дагы. Именно ошол разрушение ал заман башка болгон. Бул заман башка, бирок ал поледе заман жок, ал жакта бир эле убакыт да жок. Здесь и сейчас деген эле убакыт бар экен да. Ошондуктан сиздин жашооңузга жардам берген, бул жардам берип жаткан дагысы. Башыңызды көтөрүп чыктыңызбы, ийгиликке жетиштиңизби, сизди эртең бирөө келип жок коюшу мүмкүн дегендей да, кысымга алып коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул сизди коргоп жаткан дагы программа. Ушул сыяктуу эле коргогон, жардам берген, баардык биз кыйналабызбы жашообузда, жакшы жетишкендиктерге жетишебизби, ошонун баардыгы бизге жардам болуп келген программалар да. Аны жоготууга, өчүрүүгө мүмкүнбү? Өчүрүүгө мүмкүн, ооба. Биз разбордун жардамы менен өзүңүзгө көрсөткөндөгүдөй кайсы тектен келген деген ниет менен квантовый полеге кирип, ошол текти таап да, тек өзү эле чыгат да, ал кандай ситуацияда ошондой кыйналган ситуация болгон. И кандай ситуация болгон бүт баарын көрсө болот. Анан ошол текке барып, ыраазычылык айтып, менин тегим, мени ушул убакка чейин коргоп келдиңиз. Мен кыйналсам дагы ушул кыйынчылыктар аркылуу мен жакшы жашоонун баркына жеттим, мага ушунчалык жардам берди. Мен сизге ыраазымын, мага уруксат бериңиз. Мен азыркы убакта ушундай максаттарым бар. Ошол максаттарыма жол тапканга уруксат бериңиз деп сурасак, алар уруксат берет.
өзгөрсө болот. Уруксат сурайт экенбиз э. Ата тектен уруксат сурашыбыз керек. Биз аларга претензия менен эмес, ыраазычылык менен кайрылышыбыз керек. Анан дагы ошол жакта аябай сонун бир темада дагы сүйлөштүк элек да. Мисалы үчүн азыр балдар ата эненин ордун ээлеп, же болбосо ата энелер балдардын ордуна туруп калган, бул орун алууда дагы мааниге ээ жана азыркы тапта көбүрөөк башаламандыкка ээ болуп калганыбыз үчүн көп мыйзамдар бузулуп калып атат деген жакшы сөздөрдү айткансыз да. Ушуну дагы элге айтып өтсөк. Бизди башкарган закондор бар экен да, именно психологияда. Аны биз жөнөкөй психологияда деле билебиз, бирок маани берген эмес экенбиз. Биз баарыбыз тең бул жашоого келгенде апа апанын ордунда, ата атанын ордунда, бала баланын ордунда болуш керек. Бирок кайсы бир убакта бала чоңойот дагы, ата эне пенсияга чыгып кетет да, алсыз болуп калат, а бала наоборот өйдөгө чыгат. Финансы жактан же түшүнүк жактан. Мисалы биздин азыр ата энебиз психологияны түшүнбөйт, а биз билип атабыз. Биз барабыз да апабызга претензия кылабыз. Ушинтип эле мени тарбиялабай белемиз деп. Ошол моментте биз ордубузду мындайча айтканда апабыздын апасынын ордунда туруп алабыз. Апабызды башкарып апа болуп алат экенбиз да. Апабызга апа болуп алабыз. Апаларыбыз мисалы пенсияда болуп, пенсиясы менен эле жашап калган болсо, биз аларды аяйбыз дагы. Акча деп аларга дайыма акча берип туруп аларга ата эне болуп алабыз. Жок, акча бериш керек. Бериш керек эмес, жардам бериш керек, бирок байкуш пенсиядасың, апа пенсиядасыз, ушул продуктуну жеңиз эмес. Апа, мен сизге ыраазымын, мени ушул дүйнөгө алып келдиңиз, чоңойттуңуз, ошон үчүн мен сизге ыраазымын деп ыраазычылыгыбыз менен кайрылып берсек болот. Байкуш деп эмес, байкуш пенсияда жашайт да, же вообще пенсия албайт деп эмес да. Анткени биздин ар бир оюбуз бул эмне энергия. Апабызга ошол моментте биз өзүбүздүн энергиябызды берип аткан болобуз. Байкуш десек, апабыздын ата энесинин ордунда туруп алабыз ошол моментте. Бул жерде апабыздын апасы менен болгон мамилесине дагы көз каранды. Эгерде апабыз өзүнүн апасын ошентип аяп мамиле кылган болсо, апасынын энергиясын бере берет дагы, кайра баланын энергиясын алып калат да. Өзүнүн энергиясын апасына берип, өзүндө жок болуп калса, ана баладан сурай баштайт экен да. Мен апама берчү болчумун энергияны, сен да мага беришиң керек деп баланын энергиясын алып баштайт. Анан бала апасы да апасына бериш керек. Апама мен беришим керек деп туруп, анан өзүнүн жашоосунда кыйналып жашап баштайт. Анткени биздин апабыз бизден ушунчалык чоң улук болгондуктан көп энергия сарпталат апабызга. Ошондуктан биз канчалык ата энеге ыраазы болгон сайын, алар биздин ыраазычылыгыбызды кабыл алып, анын ордуна өздөрүнүн батасы, кыргызымда бекеринен бата берилген эмес, илгертен батасын беришет, ыраазычылыктарын айтышат. Биз ата энеге дайыма ыраазычылык менен кайрылыш керек. Анткени биз көптөгөн разбордон кийин, практикалардан кийин дайыма айтылат, ата энеге ыраазычылык айткыла, барып айткыла, сүйлөшкүлө, батасын алгыла. Биздикилер акыркы убакыттарда бата бербей калышты. Сурагыла батасын, балам деп батасын беришсин дегенде, чындыгында ошол адамдардын жашоосунда алдыга кетүүсү, ден соолуктары, үй бүлөдөгү болгон мамилелери, финансы жактан ушунчалык алдыга кетип атышат да. Ападан, атадан биз дайыма бата сурашыбыз керек. Өзүбүз ыраазычылык менен бата бериңиз мага деп. Анткени бизге ата энебиз берет, биз алабыз. Бизге берет, биз алабыз. Ошо менен биз ата энеден алган батаны өзүбүздүн балдарыбызга беребиз. Балдарыбыз өздөрүнүн балдарына. Бизде бербеш керек, ата энеге бербеш керек, биринчи орунга өзүбүздү коюш керек деп атпайбы азыр көпчүлүк психологияда. Өзүңдү жакшы көрүшүң керек деп. Мына өзүңдү жакшы көрүш керек деген боюнча дагы айта кетсек, биз бала чактан тарбия, баардык нерсе төрөлгөндөн баштап, ал тургай даже боюбузда болгондон баштап башталат тарбия. Ошол кезден баштап бала, мен сени жакшы көрөм, сен менин кызымсың, кызды кыз деп баланы бала деп да, назиксиң, сен кызсың, сен бактылуу кийин эне болосуң, бактылуу аял болосуң деген программаларды берсе апа, кийин жашоосунда ошол нерсеге барат. Анан биз төрөлгөндөн баштап балдарыбызга мен сени жакшы көрөм деген сөз айтылбаса, биз азыркы убакта эмне кылбайлы, эмне сатып албайлы, өзүбүздү жакшы көрүш ушунчалык кыйын болот. Эмнеге? Анткени биз балалыктан өзүбүздү жакшы көргөндү билген эмеспиз. Азыр эле жакшы көрүшүм керек деп атат, жакшы көрүшүм керек экен деп эле жакшы көрө беребиз, аракет кылып атабыз.
ошол эле убакта бизде күнөөлүү сезим пайда болот. Мен ушул убакка чейин өзүмдү жакшы көрбөй деле жашадым эле, сонун эле жашадым эле. Мен эмне үчүн өзүмдү жакшы көрүшүм керек? Анткени чөйрөдө өзүн жакшы көргөн адамдарды эмне деп коет? Эгоист деп коет. Жаман сөздү, жаман ойлор айтылган, көбүнчө эле ушул убакка чейин айтылып келген. Өзүн жакшы көрөт, башка эч кимди ойлобойт деп айтышат. Бирок ата-эненин сүйүүсүн албаган бала, өзүн жакшы көрбөгөн бала чөйрөгө эч качан сүйүү бере албайт экен да. Сүйүү эмне? Бул дагы энергия. Позитивный энергия. Өзүң ушунчалык сүйүүгө толуп турсаң, чөйрөңө дагы чачырата аласың да сүйүүңдү. Эгерде өзүңө сүйүү керек болсо, сен наоборот тиги адамдарды сүйсүң. Мага бергиле, менде сүйүү жок деп биз тартып алабыз. Өзүбүзгө болгон сүйүү дагы бизге ата-энеден, бала жактан келет экен да. Именно ошол квантовый психологиянын жардамы менен өзүбүздү энергетически кичинертип, даже төрөлгөнгө чейинки, апабыздын боюна болгонго чейинки убакытка барып, ошондогу сүйүүдөн баштап алып келип мындайча кайра төрөлүү деп койсок болот да. Кайра төрөлүү, кайра жаңыласак болот өзүбүзгө болгон программалардын баарын. Ата-эне ошондон баштап сүйүүсүн берип, ыраазычылыгын берип, жакшы көрөм деп, батасын берип чоңойтсо, мындайча жан дүйнөбүзгө тынчтык, жан дүйнөбүзгө сүйүү келет экен да. Психологиянын ошонусу аябай мындай азыркы убакта жеткиликтүү болгону мен үчүн аябай кубанычтуу да. Жанагы кыздар роль ойноп ушинтип атпайбы? Чувствовать фигураларчы. Ошол фигуралар демек сенин программаңды кайра башынан жазып, кванттык полеге киргизип берет турбайбы? Ооба, биздин жанагы энергетический ар бир адамдын полеси болот атпайбы? Ошол полеге кирип, ал жерден эмне үчүн бизде болбой жатат? Мисалы, ден соолук боюнча айта турган болсок, ден соолугубуздун себеби эмнеден болуп атат? Себебин таап, ошол себепти мындайча айтканда өзгөртүп, жок кылып десек да болот, өзгөртүп, ошону иштеп, ыраазычылык алып, тектерден да, эне тектен, ата тектен ыраазычылык алып, анан кайра мындайча айтканда программаны жаңы программа жаздырып келатабыз да, өзүбүздүн энергетический полебизде. Кыргызча айтканда энергиялык полебизде да. Жакшы, анан дагы бир бул дагы абдан чоң мааниге ээ тема. Сиз ошондо сексуалдык энергия тууралуу дагы айттыңыз эле да. Бул абдан маанилүү. Анан мен мынтип колум кушуруп отурганда энергияң жакпай отур деп ушинтип айтканыңыз. Анан бул бизде болсо тескерисинче кыргыздарда бул энергияны көбүрөөк жапканга аябай аракет кылабыз да. Анын ачуунун же болбосо сексуалдык энергиядан уялбоонун баягы натыйжасы эмне болот, кандай болот, уялбашыбыз керекпи? Вот именно сексуалдуулук дегенди айта кетсек, бул болгону биздин өзүбүздүн орусча айтканда полубуз да. Мен аялмын деген эле сөз. Аялдан аялдын энергиясы чыгат. Эркектен эркектин энергиясы чыгат. Бул эмнеге биздин азыркы убакта кыргыздарда эле эмес, жалпы эле СССР убагындагы адамдарда бар бул нерсе. Атайын блоктолгон, жабылган. Анткени биздин аялдын энергиясында именно ошол биздин маткадан чыккан энергияда көп жакшы нерселер бар. Көз карандысыз, мисалы алдыбызга койгон максатыбызга оңой жеткен энергиялар бар. Акчанын энергиясы, мамиленин, сүйүктүү жумуштун, ден соолуктун энергиялары ошол жактан чыгат. Биз жанагынтип жаап атпайбызбы? Өзүбүздү жаап, энергиябызды мындайча айтканда блок сыртка чыгарбай атабыз, коркуп атабыз да. Азыр тиет, анан мен бир нерсе болуп кетиши мүмкүн деп коркуп жаап аткандагыбыз да. Адамдар мындай кылып өзүбүздү блоктойбуз, өзүбүздү закрываем да, жабабыз. Душабыздагы болдорду жабабыз. Кээде мындай кылып мынтип отуруп алабыз. Жүрөгүбүзгө боль болбосун деп өзүбүздү жабабыз. Бутубузду учкаштырып отуруп алабыз. Мындайча айтканда биз өзүбүздү энергетически жаап аткан болобуз. Ага бирок маани бербейбиз, мынтип отуруп алабыз да. Намаз окуганда эмне үчүн колуңду кайшылаштырбай отур дейт. Куран окуп атканда колубутуңду кайшылаштырбай отур дейт. Анткени намаз окуп атканда да, Куран окуп атканда да энергия чыгат, ниеттер чыгат. Ниет да бул дагы энергия да. Анан сексуалдуулукка кайра кайрылсак, бизде жанагынтип СССР убагында блоктогон деп атпайбызбы? Азыркы убакта биз ата тегибизден, баягы эле да, энебизден, атабыздан уруксат сурап,
ача турган болсок, алардан уруксат сурасак, жашообузда оңой жашайбыз. Болгон бактылуулукка оңой жетебиз. Мындайча айтканда сезимдерибизди ачабыз. Өзүбүздүн аял экенибизди дүйнө жүзүнө жар салып айта алабыз. Өзүбүздүн аялдык бактылуулугубузду сезе алабыз. Ошол эле убакта алдыбызга койгон максаттарыбызга оңой жетебиз. Биз именно вот сексуалдуулук жөнүндө айтканда көпчүлүгү туура эмес сөздөрдү сүйлөшөт. Эмнени айтып атасыз? Именно ошол айткан адамдардын өздөрүндө блоктору бар. Бизде эмнеге блок? Ал адамдар өздөрүнүн аял экендигин кабыл албагандар. Эркектер өздөрүнүн эркек экендигин кабыл албагандар. Өзүбүздүн полубузду кабыл албайбыз. Эмнеге? Биз кыз болуп төрөлдүк, бирок ата энебиз бизди эркек деп күткөн. Биз кыз болуп төрөлдүк, чөйрө кыздар жөнүндө, аялдар жөнүндө жаман сөздөрдү айтышкан. Ошол моментте биз өзүбүздүн аял экендигибизди кабыл албай баштаганбыз. Өзүбүздүн аял экендигибизди кабыл алганда, өзүбүздүн сексуалдуулугубузду кабыл алганда, анан жашообузда дагы барып эмес, вот ачык жол болот экен да. Бул болгон эле ошол. Эч кандай бул жерде жаман нерсе жок. Бул энергия болгон эле. Жакшы. Сизге азыр кыздар келип атканын көрдүк. Анан кыздар көбүнчө мага деле кат жазганда, күйөөм минтип атат, кыйналып атам, ажырашсамбы деп уруксат сурашат. Же болбосо кайнене кайын журту мындай мамиле кылып атат. Сен ушул кайнене кайын журт жөнүндө бир пост жаз деп кайрылышат. Анан дайыма ошо сиз жана башында айттыңыз го, ар бирибиз өзүбүздү күнөөлүү сезбейбиз, тегерегибизде болгон адамдардын баары күнөөкөр болуп калынат депчи. Ошол тууралуу дагы айтсаңыз, биз эмнеден жаңылып атабыз, аялдар эмнени көрбөй атат, эмне кылыш керек? Бул жерде мен мисалы өзүм жөнүндө айта кетсем, мен деле психология дүйнөсүнө өзүм жөнүндө, өзүмдүн жан дүйнөмдөгү орунду издеп келгенмин да, орун жок кылууну издеп келгем. Акчаны табасың, эркегиң менен тең талашып иштейсиң, балдарыңды деле баккандай эле болосуң, ошол эле убакта күйөөң тараптан, кайын журт тараптан, жумуштан претензияларды аласың. Алар дагы деле күнөөлүү болот, сени күнөөлүү кыла беришет, бирок мен ал убакта өзүмдү эч качан күнөөлөгөн эмесмин. Күйөөм мени ушинтет, күйөөм нааразы болот, балдарым ошол эле убакта кошулат. Деги эле мага эч ким ыраазы болбойт. Мен деген таң аткандан күн батканга чейин иштеп атам. Эмне үчүн деген суроо менен келгем психология дүйнөсүнө. Көрсө мен психологиядан изденип отуруп, ал биздин ички дүйнөбүздүн эле күзгүсү болуп атпайбы, биздин чөйрөбүз. Көрсө адамдар, аялдар жөнүндө айта турган болсок, өзүбүздүн жасаган жумушубузга өзүбүз ыраазы болуп өткөнбүз да. Таң атканда кечиринге чейин жүрдүкпү? Өзүбүзгө азаматсың, сен бүгүн мындай иштерди жасадың, азаматсың, молодец деп өзүбүздү мактабай экенбиз. Өзүбүзгө болгон сүйүүнүн жоктугу бул жерде. Өзүбүздү кабыл албагандыгыбыз. Өзүбүзгө сүйүү болбогондон кийин биз чөйрөгө сүйүү берген эмеспиз дагы. Биз наоборот чөйрөнүн сүйүүсүн алганга аракет кылганбыз. Эмнеге? Мен деген таң аткандан күн батканга чейин иштеп, жолдошумдун мактоосун алышым керек. Таң аткандан күн батканга чейин иштеп, жакшы жетишкендерге жетишип, чөйрөнүн көзүнө көрүшүм керек деген максат менен иштеп жүргөн экенмин да. Мен качан гана өзүмдү сүйүп, ата энем аркылуу да, разборлордун жардамы менен өзүмдү кабыл алганда, чөйрөгө менден эчтеке кереги жок экен. Мени күнөөлөгөн деле адам жок. Мага көңүл буруп, сен тигини жасадың, муну жасадың деген деле жолдошум. Мурункудай претензиясы деле жок. Анын ордуна баардык ыраазычылыгын айтышат да. Азаматсың депчи. Анткени мен өзүмө ыраазымын. Ошондуктан чөйрө да мага ыраазы болот экен. Биздин кайненебиз, күйөөбүз, балдарыбыздын ыраазы болбогону, бул болгону биздин өзүбүзгө болгон эле ыраазы. Мынтип айтсак болобу? Алар деле күйөөң, кайненең, балдарың сенин жашооңду, бу кванттык полеңен ойлоруңду, өзүңө болгон жек көрүүңдү окуп атып, анан сага ошондой мамиле кылып атат десек болобу? Ооба, мындай да. Биз эртең менен туруп, балдарыбызга жан талашып, тамак жасап, курсагын тойгузуп жөнөтүп атабыз. Биз балдарга сүйүү бергендин ордуна аларга милдет кылып атабыз. Мен эртең менен таң атпай туруп алып, сени
садикке жөнөттүм. Кечке жумушта иштеп келдим, мен чарчадым, келип кайра сага дагы тамак жасап берип атам деп биз балдарга сүйүүн эмес, милдеттенме берип атабыз. Аны энергетический балдарыбыз сезет. Анан айтат: "Мага сенин кашаң кереги жок." Анан эмне болот? Балдар менен биздин ортобузда конфликт болот. Балдарыбыз биздин тилибизди албайт, биздин сөзүбүздү укпайт. Сен мага сүйүүңдү берген жоксуң, сен мага анын ордуна милдет берип атасың же мени күнөөлөп атасың деп бизди кабыл албай коет да, анан биздин балдарыбыз менен ошондон пайда болот. Ошол эле убакта жолдошубузга айта турган болсок, биз жолдошубузга эртең менен жакшы сөз айткандын ордуна эртең менен эле баштайбыз критиканы. Сен бүгүн кылышың керек деп. Анын ордуна жакшы, приятный, жакшы, жагымдуу сөз айтып жумушка жөнөтсөк, жолдошубуз кечке ошол биздин жагымдуу берген энергиябыз менен, жагымдуу маанайлар менен келип бизге жооп берет. Энергетически сезет эркектер деле, аялдар деле. Биздин ортобузда энергия бар да, аялдар менен эркектердин ортосунда. И ошону сезебиз дагы, сүйүү берсек, сүйүү менен кайтара алабыз. Милдеттенме берсек, милдеттенме менен кайтара алабыз. Бирок өзүбүздүн жанагындай эле кандай энергия бергенибизди байкабайбыз дагы, анан кайра алганыбызды эле байкап калабыз да. Действительно, энергия боюнча считывается, да, бири-бирибиздикин. Ошон үчүн жанагы айтып турбайбы? Эне бактылуу болсо бала бактылуу болот деп. Ошол эркек да бактылуу болгонун себеби аял өзүн бактылуу кылып, сүйүп, момтип жайнап турса, анын полесиндеги адамдар ошону сезип жыргай беришет турбайбы? Муну жана налево кетип калгандарчы, алар кандай? Эркектердин нар жак бер жака басып кеткенинин себеби биз ал жерде дагы эркектерди күнөөлөйбүз. Ооба. Мындай да, илгертен кыргызымдын байыркы кыргыздарды байкасак, эркектердин баардыгы мындай чыкканда улуу болгон, орусча айтканда великий болушкан. Апаларыбыз алардын жанында башийип, өзүнүн үйдөгү кызматтарын кылып, балдарын чоңойтуп, өстүрүп, ар ким өзүнүн ордунда болгон да. Азыркы убакта биз аялдар Советтер Союзунун адамдарыбыз да. Бизди жакшы окушуң керек деп жанагынтип тарбиялап, бизди эркектер менен тең кылса болот атпайбы? Эркектерге биз энергия бергендин ордуна, сен эркексиңби, сен кылган жумушту мен да кылып атам деп туруп, эркектер менен тең тайлашып алабыз дагы. Өзүбүздүн аялдык энергиябызды, жанагы сексуалдуулукту деп атпайбызбы? Именно ошол сексуалдуу энергияны биз блоктоп салабыз дагы, эркектер менен тең тайлашып кетип атабыз. Ал эркектерге ал деле жакпайт. Биз наоборот өзүбүздүн аял экенибизди кабыл алып, өзүбүздү жакшы көрүп, эркектерибизге берсек энергияны, аялдык энергияны, эркектер эч жака кетпейт. Биз анын ордуна бул ата тектен да келген энергия болот да, биздин эне тектен келген энергия. Эгерде биздин апабыз эркекке окшогон аял болсо, ал бизге бербейт. Ал бизге өзүндөгү болгон эркек энергиясын берет да. Биз эмне үчүн? Биздин жарымыбыз атанын энергиясы, жарымыбыз апанын энергиясы да. Тайнебиз кандай энергия болгон, тайнебизде. Именно ошол сексуалдуулук болгон, сексуалдуу энергия жөнүндө айтып атсак. Эгерде тайне жактан, апабыз жактан келген болсо, именно ошол энергия да, аялдын энергиясы. Биз эркектерибизге берсек кетпейт. Анткени эркектер энергияны аялдан гана алат. Өзүнүн апасынан, үйлөнгөндөн кийин аялынан алат. Анан биз бере албасак, башка жактан аялдардын энергиясын издеп жүрүшөт. Бул жерде күнөө бизде деле жок, эркектерде деле жок. Болгон эле энергиянын жетишпестигинен эле болуп аткан окуялар булар. Курсагын тогузуш керек болот атат. Энергетический курсактарын тойгозуш керек. Биз деле тамак бергенде эле, тамак жасап, жолдошлорубуздун курсагын тойгозгондой эле, жумуштан келгенде, жаныбызда жүргөндө эркектерди биз энергетически обслуживать этип турабыз. Алар бизге өздөрүнүн энергиясын берип турушат. Энергиянын жоктугу. Бирок биз аялдар энергияны башка жактардан деле ала беребиз. Көчөдөн, бир жакшы жактарга барып келсек деле ала беребиз, энергиябыз боло берет бизде. Подружкаларыбыз менен отурсак деле энергия ала беребиз. Биз аялдар ачыгыраак болобуз да. Жакшы окуялардан, мисалы, өзүбүзгө ушунчалык кийим сатып алсак деле энергия ала беребиз. Эркектер только аялдардан гана алгандыктан көз каранды да аялдын энергиясына. Аялдык энергияны кайсы учурда жоготобуз? Аялдык энергияны биз блоктогондо өзүбүздү.
өзүбүздү кабыл албаганда блок. Ал баягы эле родовой, ата энеден келген, энеден келген эле энергия. Өзүбүздү кабыл албай, жок, мен аял болгон бул мага жакпайт, мен аял болгум келбейт. Мисалы биз ата энебизден айтып атат, кабыл албаса, эгерде кыз бойдон кабыл албайсыз, сен уул болуп төрөлүп калганда кызым, сонун болмок дегенде биз аялдык энергиядан отказ беребиз дагы, өзүбүзгө эркектин энергиясын кабыл алабыз. В основном ошол моменттерде жок болот энергия. А так биз канчалык аял Кудайым бизге аялдын телосын берип, аял болуп жараткандан кийин биз өзүбүздүн аялдык денебизди, аялдык мээбизди да, аялдык программаларды кабыл алсак, анда бизге эч кандай тоскоолдук болбойт, жок. Дагы кийинки суроо, азыркы тапта түрк сериалдарын көрүп атам да, анан ал жакта сериал аркылуу психологдор укмуш иштеп атышат да. Анан акыркы көрүп аткан сериалымда болсо, атасы, энеси кандай жаман болсо, баланын тарбиясы кандай болуп калат, жашоосу, тагдыры кандай болуп калат деген системаны беришиптир да. Апасы күндө сен деген колуңан эчтеке келбейт, сен деген адамдарга бактысыздык гана алып келесиң, сен деген эч ким эмессиң деген кишини ушунчалык мындай жан дүйнөсүндөгү коркунучтардан улам бир таптакыр эле бир башка адам чыгып калат экен да. Залим адамдар чыгып калат экен, өзүн кабыл албай калганда. Ошолордун баарын сонун көргөзүп атат да. Биз дагы байкасаңыз, кыргыздарда дагы тарбия кичине эп башың жегир, анан турчу баары колуңан эмне келмегеле деген нерселер менен дагы көп ката кетирип алат экенбиз, Балага туура тарбия кандай болот? Биз чындыгында балдарыбыздын көзүнчө сөздөргө маани бербейбиз. Балдарыбызга азаматсың балам, сенин колуңдан келет бул нерсе, мен сага ишенем дегендин ордуна бир нерсени туура эмес төгүп жасап койдубу, чайды төгүп алды да кичинекей бала, же тамак ичпей койду, сен адам болбойсуң, сен төгүп эле вечно басып жүрөсүң. Бизге балабыздын психологиясы эмес, тиги төгүлгөн дасторкон, анан сынган идиш бизге маанилүүрөөк да. Биз материалдык жакка көбүрөөк маани берип салганбыз дагы, жан дүйнөбүздүн баалуулугуна маани бербей калганбыз. Биз эгерде ошол моментте балабыз төгүп салдыбы, чачып койдубу, балам эчтеке болбойт, азаматсың балам, кийинкиде төкпөй ичесиң деп эле койсок, балабыз өзүнүн катасы аркылуу үйдөнөт ошол нерсени. Төктүбү, төккөндө өзүн кандай сезди? Биз балдардын эч кандай күнөөлүү сезимдерге баткырып коебуз. Сиз айтып атпайсызбы, анан ошондой адамдардан залим адамдар чыгат деп. Биз балабызга сен колуңдан келбейт, сен адам болбойсуң, сен киши деле болбойсуң, мен сенден үмүт деле кылбайм деп ушундай балдарды намысына тийип тарбиялаганды жакшы көрөбүз. Ошол эле убакта баланын психологиясы, мен атам мага ишенбейби, значит мен да өзүмө ишенбейм. Апам мага ишенбейби, мен дагы өзүмө ишенбейм деп азыркы убакта именно вот азыркы жашоосунда алдыга кетиши ушунчалык кыйын. Анткени бул жакта колдоо жок, ишенич жок. Атабыз бизге жаман сөздү айткан сайын, апабыз бизге жаман сөздү айткан сайын, биз ошол эле убакта өзүбүздү кабыл албай калабыз. Алып тургай даже атабыз менен апабыз бири-бири менен урушуп аткан моментте, сен мындайсың деп атасын айтып, атабыз апабызга бири-бири менен урушуп атканда, атабыз жөнүндө уккан сөздөрүбүз биздин оң тарабыбыз деп койсок болот, кабыл алабыз энергетически. Апабыз жөнүндө айтылган жаман сөздөр сол тарабыбызга таасир этет дагы, өзүбүздү кабыл албай баштайбыз. Апам жаман экен, мен да жаман экенмин. Анткени биз апабыз менен атабыздан турабыз да. Атам жаман адам экен, значит мен да жаман адам экен дейбиз дагы. Апа бул үй бүлөдөгү мамиле. Дегел адамдар менен болгон мамиле, ошол эле убакта акча менен болгон мамиле. Кийин жашообузда кыйналабыз. Акчабыз келет, кайда кетет? Келет, берекеси жок болот. Атабыз жөнүндө жаман сөз уккан болсок, биз ушунчалык бизнес ачабыз деп аракет кылып, чоң акчаларга чыгабыз десек дагы чыга албайбыз. Анткени биздин атабыз жөнүндө жаман жакшы сөздөр айтылган эмес. Сенин атаң кыйын киши, сенин атаң колунан баары келет деп апабыз мактап турган болсо, атам жакшы турбайбы деп биз
өзүбүздүн жашоодон оңой кетебиз. Эмне үчүн? Анткени биз өзүбүзгө эч качан өзүбүз аркылуу карабайбыз. Өзүбүзгө ата энебиздин айткан сөзү аркылуу карайбыз. Ата энебиздин айткан сөздөрү, ата энебиздин айткан тарбиясы аркылуу анан карайбыз да. Ошондон анан алдыга кете алабыз. Ошон үчүн балага жаман сөз айтпаш керек. Жакшы сөздөрдү, баланын келечегин ойлойбузбу? Кичине болсо дагы көзүнө карап, мээримибизди берип, жүрөгүбүздөгү сүйүүбүздү берип, колдоп турсак, бала чындыгында ушунчалык сүйүүгө, мээримге бөлөнгөн бала жашоосунда дагы сүйүүгө, мээримге бөлөнүп жашайт. Ошондо жана ажырашып кеткен үй бүлөлөрдө дайыма атасы апасын жамандап басып жүрөт, же болбосо апасы атасын сенин атаң мындай, сенин атаң мынтип таштап кеткен дей берип, ошол туура эмес, бала сугарылып анан өсөт турбайбы? Эң чоң катабыз ошондо экен да, баланын сезими менен эсептешпей эткенбиз. Болгон ызырынган жан дүйнөбүздү, ушул кусундуубузду балага эле куса берет экенбиз да. Ооба, чындыгында биз ошол моментте өзүбүздүн негативтерибиз жөнүндө бөлүшүп атканыбызды байкабайбыз. Ал балага чындыгында эч кандай тиешеси жок. Баланын күнөөсү деле жок. Биз жолдошубуз менен жашай албаганыбыз үчүн балага да күнөө жок. Биз башка эч кимге айта албайбыз, жолдошубузга айта албайбыз, кайнэнебизге айта албайбыз, башкаларга айта албайбыз. Алыбыз жеткенибиз ким? Биздин балабыз жаныбызда. Алсыз киши болот. Анан отуруп алып эле сенин атаң өзүбүздөгү болгон негативди эле чача беребиз. Анан ошол убакта бирок баланын жан дүйнөсү ооруп атканына көңүл бурбайбыз. Анткени мен көптөгөн клиенттер келгенде айтышат, мага апам ушинтип айтчу, бирок ошол эле убакта мага ушунчалык больно болчу. Ошону эмнеге айтып атат? Мен такыр түшүнчү эмесмин деп айтышат да. Ошондуктан биз болушунча туура жолдошубузга капа болушубуз мүмкүн. Айтылбаган сөздөрдү балага эмес, жолдошубузга айтышыбыз керек. Айта албайбызбы? Анда өзүбүз менен психология менен иштеп, ал сөздөрдөн арылса болот. Анткени биз жолдошубузду кабыл албаганыбыз бул биздин өзүбүздүн ата энебизди кабыл албаганыбыз. Жолдошубузду кабыл албаганбы? Мисалы, биз жолдошубуз менен эмне үчүн ажырашып кеттик? Жок, эмне үчүн жашай алган жокпуз? Биз ошол жакка көңүл бурушубуз керек. Ошол жакты изилдешибиз керек. Эмне үчүн кээ бирки үй бүлөлөр жашап атат, эмне үчүн кээ бирки үй бүлөлөр жашаган жок? Бул биздин ата энебизден келген, жанагы биз ата энебиздин жашоосун кайталайбыз деп атпайбызбы? Бул жерде себеп көп болот да. Мүмкүн биз ата энебиздин жашоосун кайталап атабыз. Мүмкүн биз дагы бир нерседен качып атабыз. Же жанагы сексуалдуу энергия деп атабыз. Мүмкүн бизде сексуалдуу энергия жок болгондуктан бийөөбүз кетти. Аны биз өзүбүздөгү программалардан издешибиз керек. Бул жерде эч кимде күнөө жок. Бизде да күнөө жок, жолдошубузда, ата энебизде да күнөө жок. Бул жерде болгон эле биздин жашообузду башкарып аткан программадан эле издесек болот. Ошондой эле көп каттар келет кечирим тууралуу. Адамдар бири-бирин кечирүүдө, же болбосо ошол эле ата энесинин катачылыгын учурундагы кечирүүдө, же жолдошунун, же аялынын каталарын кечирүүдө абдан кыйналышат да. Эгер адам бирөөнү кечире албаса, ал ага кандай таасир берет? Кечире албаса. Мен эч качан кечирбейм деген адамда канчалык таарынычы сезим болгон сайын, кабыл албаган сайын тиги адамды өзүнүн жана программасында жайгаштырып алат дагы. Таарынуу сезимдери дагы, капа болгон сезимдер дагы биздин жашообуздагы энергиябызды алып турат. Ушунчалык көп таарынган адамдар болот да. Кичине бир нерсе болсо эле таарына беришет. Дайыма негатив. Именно ошондой адамдардын жашоосунда көп проблема болот. Эмне үчүн? Анткени ден соолуктан кетип башташат, акырындан барыпчы. Анткени бизде эле телефон сыяктуу эле. Күнүнө, например, биз 100% зарядка алдыкпы? Энергия алдык. 75%, 85% биз таарынганга, капа болгонго берип салабыз. Өзүбүздүн күнүмдүк алдыбыздагы койгон максаттарыбызга 15% калып калат. Эгерде биз өзүбүз ошол 15% менен жашагыбыз келсе, анда жашай берсек болот. Бизге эч ким каршы эмес. Таарынып эле жүрө бергибиз келсе, жан дүйнөбүздүн оорусу менен. Анан жок, мен жакшы жашоо менен жашагым келет.
алдымда койгон максаттарыма жетким келет, бул жашоонун бактылуулугун көргүм келет десек, анда биз тиги адамдарга таарынган моментте дагы ошол ситуациялардагы бизге жардам берген убактар болот. Ар бир капа болгон ситуациядан плюсту издешибиз керек. Мага ошол ситуация кандай жардам берди? Ар бир негативдин, ар бир жаман бизге жакпаган ситуациянын аркасында сөзсүз бир жакшы нерсе болот. Плюсту издеп, тиги адамга айтып, ыраазычылыгыбызды тиги адамды кое берсек, анан биз жеңил, мындайча жанагы кетип аткан 85% энергияны өзүбүздүн максатыбызга, сүйүүгө, балдарга болгон сүйүүгө, өзүбүзгө болгон сүйүүгө, финансы жактарга, өзүбүздүн максатыбызга, бактылуулукка жумшай алабыз. Жакшы. Көп ошол эле күйөрмандардан өзүн өзү кабыл алуу, өзүн өзү сүйүү деген эмне? Ал кантип сүйөт? Эмне кылып сүйөбүз? Кантип кабыл алабыз? Мен азыр өзүм кабыл алдым, жана кабыл алган жок, кантип билем деген суроолор көп да. Ушул жакка да токтолуп кетсеңиз. Жанатан бери айтылып келе жаткандай, өзүңдү сүйөм, өзүңдү сүй, өзүңдү биринчи орунга кой, биринчи өзүңдү сүй, анан жолдошуңду, анан балдарыңды, анан ата энеңди деп атпайбы? Ушуларга чейин биз биринчи кимди жакшы көрөсүң дегенде эле балдарымды дейбиз. Балдар жактар биринчи эле апам менен атамы дейбиз. Өзүбүз жөнүндө айтпайбыз. Анткени бизге балалыктан айтылган эмес. Мен сени жакшы көрөм балам. Сен биринчи өзүңдү жакшы көрсөң, анан башканы жакшы көрө аласың деп айткан эмес да, биз просто билбейбиз. Бул биринчиден. Экинчиден, өзүбүздү кантип сүйүп, кантип кабыл ала алабыз. Кабыл алган жөнүндө айтсам, бизди апабыз, атабыз мисалы туура эмес отурдуң, туура эмес бастың, мынтип босотосуң, же туура эмес кийинип алдың, жарашыгы жок кийиндиң деп бизге претензия менен чоңойтуп атпайбы? Өзүбүзгө именно ата энебиздин претензиясы менен карайбыз да. Туура эмес кийинип алсак дагы мага кийим жарашпайт, бетим мындай эмес, чачым мындай эмес, боюм узун эмес, арыкмын, семизмин деп өзүбүзгө претензия кыла беребиз. Бул именно бул биздин кабыл алганыбыз. Жанагындай разбор практикалар менен да квантовый полеге кирип эле, ал жактан сиз ушинтип айттыңыз эле, ал жакта боль бар да. Апабыздын бизге айткан болдору, чөйрөбүздүн болдору. Мисалы мектепте деле семиз толук кыз болгон болсо, сен семизсиң деп бир айтып койгон болсо бизге боль калып калган. Именно ошол моменттерди эстеп, ошол жакка барып, айтып, деп, сүйлөп, апабыздан, атабыздан уруксат алып, мени жакшы көргүлө, мага сүйүүңөрдү бергиле десек, ата энебиздин бизге болгон, балага болгон сүйүүсү ата эненин чексиз. Алар берет дайыма бизге сүйүүсүн. Бизге ачык айтышкан эмес. Мен сени жакшы көрөм кызым, балам деп ачык айтып, кучактап, мээримдерин төккөн эмес, бирок ушунчалык алардын сүйүүсү ачык турат биз үчүн. Сөз менен айтылбагандыктан эле биз ойлоп калганбыз, мен апам атам жаман көрөт депчи. Эгерде өзүбүздүн ата энебизге барып айта албасак, же алар бул жашоодо жок болгон болсо, квантовый поленин жардамы менен айтып, капалыгыбызды айтып, сүйүүсүн алсак, анан өзүбүзгө болгон сүйүү чындыгында пайда болот. Анткени мунун баары аркылуу мен өзүм өткөм. Ошон үчүн анан ошол моментте анан денебиз жөнүндө мен өзүмдү ушул убакка чейин кабыл ала албай келе жатам деген болсок, анан ата энебиз бизге уруксат бергенден кийин өзүбүздү сүйүп, өзүбүздү кабыл ала баштайбыз. Ошол эле убакта бизде ыраазычылык болбойт. Мисалы, көрүп жаткан көзүбүзгө ыраазычылык айтпайбыз. Көзү жоктор канчалаган бул жашоонун эмне деген жашоого келген, бул жашоо эмне экенин көрбөгөндөр канча. Сүйлөп жаткан тилибизге ыраазычылык айтпайбыз. Кулагыбызга ыраазычылык айтпайбыз эч качан. Басып жүргөн бутубузга ыраазычылык айтпайбыз. Кудай мунун баарын бизге бир укмуш, бир керемет нерсени берген. Бирок ал нерсеге бизде ыраазычылык жок. Жанагынтип эле бактылуулукту биз сырттан издеп жүрө беребиз. Өзүбүздүн денебиз менен күндө жок дегенде 10 мүнөт өзүбүздүн денебизге ыраазычылык айтып, колдорубуздун жардамы менен биз кандай гана жумуштарды бүтүрөбүз. Бирок ыраазычылык айтпайбыз. Ошентип эле өзүбүзгө ыраазычылык айта берсек эле, бизде кабыл алуу болот. Биз ошондо көбүрөөк минус жагыбызга токтолуп алат экенбиз. Көбүрөөк өзүбүздүн жаман жактарыбызды
көбүртүп чыгарып алат экенбиз дагы. Жакшы жактарыбыз көз жазында калып анан энергиябыздын баарын ошол негатив менен өткөрөт экенбиз да. ооба, бизде деген чындыгында адамдарда негативге көп көңүл бурабыз. Мисалы көчөдөн өтүп баратсак деле бир эки адам мушташып аткан болсо биз үчүн өтө нормально. Экөө мушташып атып өтүп кетебиз. Эгерде эки адам ушунчалык кучакташып, жакшы сөздөрдү сүйлөшүп, күлүп жайнап атса, бир аз кыршала кетип калыптыр дейбиз. Өзүнчөлөр эмне эле күлүп атышат депчи. Биз позитив, негативге көп берилип алганбыз да, негатив менен жашап жүрүп көнүп калганбыз да. Көбүнчө күлүп, жайнап, жыргап жүргөндөрдү азыр көбүнчө айтышат секта деп, булар сектадан чыгыптыр депчи. Же болбосо башкаларды раздражать этет го, мисалы үчүн эфирде эмне эле жалжактай бересиң дешет го. Ал болсо ошо балким өзүндө жок күлө албаган үчүн өзүнө өзү ачуусу келип, жини келип атса керек да, анан менден чыгарып атат да. Эмоциясын сыртына чыгарбаган адамдар, эмоция баягы эле балалыктан келген эмоция да. Ата энебиз биз кичинекей кезибизде, мен азыр психологияда көп адамдардын жүрүш туруштарын, сөйлөгөн сөздөрүн анализдеп жүргөндүктөн байкайм да. Даже кичинекей төрөлгөн, жаңы төрөлгөн бала ыйлап атса дагы, ыйлаба деп сүйлөшөт. Жаңы сөздү түшүнө элек балага дагы. Эмоциясын жагып атат. Бала ушунчалык капа болуп, апасынын сүйүүсүн, мээримин талап кылып ыйлап аткан болсо, биз баланы жакшы көрүп кучактап эркелеткендин ордуна үнүңдү жап, басыл деп урушабыз. Эмоцияларын жаба беребиз. Кыздарыбыз кыткылыктап, жыргап, күлүп аткан болсо, кыз киши күлбөйт, кыз киши каткырбайт. Күлбө деп эмоциясын жабабыз. Ушул сыяктуу эле биздин балалыктан жабылган эмоцияларыбыз азыркы убакта ушунчалык күлүп, жайнап сүйлөйүн десең дагы чыгара албайбыз сыртка. Анткени бизде балалыктан жабылып калган. Өзүбүздүн эмоциябыз жабык болгондуктан сырттагы адамдарды кабыл ала албайбыз. Сырттагы күлүп аткан адамдарды кабыл ала албайбыз. Биздин дүйнө менен окшош эмес да анткени. Ооба да. Эмоциябыз жабык болгондуктан өзүбүз кабыл ала албайбыз. Балдарыбыздын жанагы ызы чуу болгонуна чыдабайбыз. Эмне үчүн? Анткени бизге ызы чуу болгонго уруксат берген эмес ата энебиз. Эмоциябызды бизге жактан эле жаап койгон. Бизде ичибизде даже бири-бирибизге сүйгөнүбүздү айта албайбыз. Эмне үчүн? Себеби дегенде бизге биринчиден сүйгөнүбүздү айткан эмес, экинчиден айттырган эмес. Ошондуктан биз чөйрөгө сүйгөнүбүздү айтпайбыз. Биздин ичибизде кайнап, жана чыкпаган эмоциялар, энергияларыбыздын баарын алат дагы, аралашып туруп анан агрессия менен чыгат сыртка. Агрессивный адамдар барго, алар именно ошол эмоциясы жабык адамдар. Анан дагы акыркы суроолорумдан болсун. Сиздин ошол психология, квантовая психологияны азыр алып атабыз. Квантовая психология сизге келип, башка эле адам, анан ошентип өзү менен иштегенден кийин такыр эле башка адам болуп калгандар болду беле? Ооба. Бир мисал. Мен өзүмдөн баштай турган болсом, мен жанагынтип эле вечно кыжаалат болуп, аябай жүктү жана эле мойнума 100 тонна 2 мешок жүк тартып алгандай болуп эле жүрчүмүн да, дайыма тилими тишиме басып, зырынып, аябай денемде дагы мындай нагрузка менен жүрчүмүн. Жийирип алыпсыз да? Жийирип, качан болсом ушинтип жүрчүмүн. Именно квантовая психологияга келгенден кийин азыр ушунчалык эркин, жан дүйнөм ушунчалык бош, жан дүйнөм мындай сүйүүнү гана сезип, эркин жашап калдым. Эч кимге капа болбойсуң, эч кимди күнөөлөбөйсүң. Айыптабайсың. Анан ошонун ички дүйнөмдө жеңилдик пайда болгондон кийин сырткы дүйнөмдөгү жашооң да ошончо жеңил болот экен. Жакшы адамдар өздөрү жашооңо келет, ыраазы болгондор өздөрү келет. Ошол эле убакта үй бүлөңдө, ата энең тараптан, бир туугандарың тараптан ыраазычылык, сүйүүдөн башка сөз айтылбайт экен да. Анткени биздин жан дүйнөбүздөгү жанагы айтылган мусордун баары сыртка чыгарып салгандан кийин чөйрө бизге ошол нерсени көрсөтүп берет экен. Ошол сыяктуу эле мен өзүмдүн опытым менен, методика менен, чөйрө менен бөлүшүп, азыркы убакта практика курстарды эле окугандар, разборго катышкандар, алар ушу алдына койгон максаттарына акырындан жетип баштагандар бар. Практикада деле жанагынтип эле көзүңдү жумуп отуруп алып эле ата энеге барып, бир тууганыңа барып, жолдошуңа барып, бияктагы мусорду именно практика өзүбүз менен. Жолдошубузга айтсак, жолдошубуз туура эмес түшүнүп алып, биз менен урушуп кетиши мүмкүн да. Практикада энергия, квантовый поледе өзүбүз менен сүйлөшүп эле сыртка чыгарып, ыраазычылык айта берсек, аны жолдошубуз сезет дагы, ошондой акыбалга келишет.
андайлар аябай көп, ушунчалык. Эже мен ушул убакка чейин ушинтип эле көзүмдү жумуп эле эчтекени көрбөй эле жашап жүргөн экенмин. Мен ушунчалык бактылуулугумду сезип калдым дегендер көп да. Бир жолу бирөө менен иштешип калдым. Өзүңдү 1ден 100ге чейин кайсы деңгээлде бактылуусуң деп сурап калдым. Акыркы жолу бактылуу болгонумду эстечи десем, эстей албайт такыр. Жок дегенде балалуу болгондо бактылуу болдум беле десем, жок, мен бала төрөгөндө дагы дейт, ушул баламды кантип багам деп ойлонгонум, кыжалак болгон. Эч бир дагы ситуациясын эстебей койду да. Көрсө ал просто эле маани бербей жүргөн экен өзүнүн бактылуулугуна. Хорошо дедим, убакыт бердим. Сен качан гана мага өзүңдүн бактылуулуктарыңды айтып келгенде анан экөөбүз иштешип баштайбыз десем, ал кыз кийин мага 1-2 ай убакыт өткөндөн кийин анан жазып атпайбы, эже мен күндө бактылуу турбаймынбы мен? Мен эң бактылуу адам турбаймынбы? Элдин баары мени жакшы көрөт экен, мен аларды жакшы көрөт экем. Мен өзүмдүн бактылуулугума маани бербей жүргөн турбаймынбы? Мен уктап жүргөн турбаймынбы? Көрсө эң бактылуу адамдардын арасында жүргөн турбаймынбы? Мен бул жашоого келип, төрөлүп, жаралып калганым үчүн эле бактылуу турбаймынбы дегендер көп болду да. Ошондуктан бизге бактылуулук Кудайым бизди жаратканда эле кошо жараткан, бизге ата-энебизди берген, алардын сүйүүсүн бизге чогуу берген. Биз азыркы жашоонун эле негативдерин алып алып эле өзүбүздүн жаныбызды өзүбүз кыйнап эле жашап жаткан кезибиз экен да. Бактылуулукка чыкса болот 100%. Рахмат. Заткан эже. Аябай сонун программа болду деп ойлойм. Элдерге пайдасы тийди го деп ойлойм. Дайыма ошол ар бир адамдын жан дүйнөсү менен иштешип эле бактылуулукка жеткирип жүрө бериңиз. Рахмат Назира, сага дагы. Сен дагы бактылуу бол. Ишиңе ийгилик. Уулумдун бактылуулугун көрүп, сен да бактылуу болуп жүрө. Ийгилик каалайм. Урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү, бүгүнкү эфир сиздердин жашооңуздарга жаңы багыт көргөзүп берет деген ойдомун. Ылайым бакытка чулганыңыздар, кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта аман туруңуздар.